Мен Абдыраев Гүлжигит Кубанычбекович. Мен Караколжа районунда турам. Жумуш саат 8-ден башталат. Эртең менен туруп саат 8-ге чейин келип, кийинен обход кылабыз. Обходду кылып, операция болот, плановый операция бар, экстренный операция бар. Экстренныйга жанагы абсцесстер кирет, переломдор кирет, мурда сынып келгенде. Плановыйда болсо биз обходду бүтүрүп, больнойлорго дары-дармектерин коюп, баарын бүткөндөн кийин операцияга киребиз. Операция дагы күнүнө 1-2 операция болуп турат. Аны операцияда 1 саат убакыт кетет. 1 сааттан кийин больной чыккандан кийин жана камера тартып кодум ошондо чыгат бейтап. 2 сааттан кийин өзүнө келип калат. Тамагын ичет, мурдунда тампон туруп турат. Расширенный повязка коюлат. Окууну өлөрдүн астында досторум медицина тапшырып, биз дагы кошо тапшырып, 16 жыл окудук. 2 жыл ординатура. Ошентип ординатураны өтүп, областной больницада өткөнбүз. Областной больницада өтүп, кайра городской больницада иш болуп калып, бул жерге келдик. Бул жерде эмгектенгенибизге 9 жыл, 10 жылга жакындап калды. Оор врач болуп иштейбиз. Бизде иш саат 8-ден башталат. Ар кандай бейтаптар келет. Сиздердин алдыңызда деле кровотечение менен келди аксакал. Кровотечение сиз чалган алган ошол себептен болду. Давление 180-ге 90 болуп көтөрүлүп келген экен. Биз аны токтотуп, жүрөгү уруп кеткенден кийин аны кардиологко жөнөттү. Бизде ар кандай больнойлор келет. Мурду канап келет, мурду сынып келет. Температура болуп келишет, ангина болуп келет. Гайморий, азыркы сезондо аллергический сезон башталды. Күндөр жаш балдар боюнча грипп болуп, өзүңөр байкап атсаңыздар керек. Ошол себептен шарт болсо, мүмкүнчүлүк болсо, алдын ала көрүнүп, бейтап дарыгерге кайрылса жакшы болмок. Өздөрү деле самолечение кылып атат. Ал туура эмес. Аптекага барып, алдарын алып, улдарын алып, алдарын ичкенден кийин алар толук ичпейт, жолубузду толук мурдун чайкап жуубайт. Ошол себептен дагы толук ичпегени бул уже толук лечение кылбагандыктан антибиотик уже кийин ага таасир этпей калат, резистентность деп коет. Анан ага уже микробдор устойчивый болуп калат да. Кийин ал антибиотикке таасир этпейт. Ошондуктан дарыгерге кайрылып лечение алгандары жакшы. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Кантиң? Жакшыбы? Баш ооруп кой берип атасыздарбы? Жакшы. Молодец экенсиң. Операцияң аябай жакшы болгон. Азыр обходду көрдүк. Жакшы. Күндөн күнгө жакшы боло бересиң. Кичине сабыр кылсаң, сен аябай күчтүү турбайсың. Сен ал жерде көтөрүп жүрөрсүң да, жаш иммунитети күчтүү жүрө берет да. Башка бирөө болгондо жыгылып түшөт эле. Молодец. Жакшы болуп каласың. Эже кантпен кызыңыз? Жакшыбы? Азыр кичине өзүнө келип калат операциядан кийин. Азыр кичине суусайт. Ватаны суулап туруп, оозун кичине ачып коюңуз. Макулбу, Анан карап туруңуз, дем алганын карап туруңуз. Жакшы болот, Кудай кааласа. 3 сааттан кийин өзүнө келип калат, 3 сааттан кийин. Анан курсагым ачты дегенде тамак берсеңиздер болот, Кандай тамак дейт? Суюк тамак, бульон эле бересиз. Эч нерсе жей албайт. Кусуп коюшу мүмкүн. Ошондуктан баягы наркоздун действиясы көңүл бургансыз. Майлы. Эртең алып калып койсоң, Азыр көбүнчө хронический фаринги, тамак кургап келгенде аллергия, ушунал грипп козголуп башталды. Ошо аллергияны айтканым, дарыгерге кайрылып анан дары-дармектерди алса, өздөрү эле барып калган дарын алып атат да. Ошол себептен шарт болсо өзүнүн поликлиникасынан, өзү жашаган жерден ошону алса аябай жакшы болмок. Ангина болсо, ангина болгондон кийин температура берет. Бизге кайрылып бизде жаткызган мүмкүн эмес. Бул инфекционный заболевание. Үйүн проветривание кылыш керек, антибиотик алыш керек, суюкту көп ичиш керек. Жаш балдарды өтпөш керек, маска тагыш керек. Антибиотикти вовремя алып, тамакты чайкап, ошондой кылса жакшы болуп калат. Эгерки учурда лечение кылбай койсо 3-4 күндөн кийин абсцесске айланып кетет. Паратонзилярный абсцесс деп коет. Ал
тамагы бадам сымал бези шишип сүйлөй албай калат, тризм животине кымырчысы деп коет, оозун ача албай калат. Ал мезгилде бизге келет андайлар көп. Келгенде биз экстренный история ачып жаткызабыз. Обезболивающий берип, антибиотик берип, анан баягы шишип кеткен жерди биз кесип жарабыз. Ал жерде ириң толуп калган болот. Ириңди жууп тазалап, ал жерге резиновый выпускник коебуз, дренаж болот. Антибиотиктер болот, күндүк алып ход кылынат. Бизде 7 күндөн 10 күнгө чейин жатат ал больнойлор. Шарт болсо ошондуктан биринчи очередь, биринчи эле кезекте бизге келип көрүнгөнү оң. Бир эле больница эмес, өздөрүнүн жашаган жеринде дагы врачтар бар, поликлиникада, эмканадан, эмканага барса болот. Апам акушерка болгон. Акушерка болуп мени врач кылам деп ниети бар экен эле. Мен өзү кичи кезимде художник болом дегенмин, сүрөткө жакшы катат элем. Өзү травматолог болом деген. Эксечи. Травматолог болом деп ошентип жүрүп 2010-жылы, 2010-жылы жанакында событие болуп кетип студент кезде эле, студент мезгилде менин наставнигим бар. Ахмат Амирбек деген Улуубайсында Лорго иштейт. Практикага чакырып алган, келип практикага чыкты. Лорго практикага чыгып барганымда эле аябай чоң операцияларга кирип, жанында жардам берип жүрүп көрүп, ошодон дагы көп үлгүлөрдү алдык. Жакшы нерселерди көрсөттү. Бара-бара менин кызыгым Лорго аябай күчөдү. Кызыгып, интерес болуп, жаңы операциялар, жаңылыктарды киргизгенге аракет кылган атабыз. Азыр медицина аябай өнүгүп атат. Биз дагы бир жылышыбыз керек, күндөн күнгө өнүгүп атат да. Шартка байланыштуу окууларга барып келип атабыз. Жылына сөз окууга барабыз. Пандемия болуп, пандемия учурунда бара албадык. Эми кызыгуу оор иштер болот, конечно. Кровотечение болуп келип, каны токтобой күндөр болот. 3 күндөн бери бул жерде жаткан күндөр болот. Ар кандай да, ал кандайлар да көп келет. Мурду сынып, мурдун тегиздеп, анан аба кровотечение токтобой, ангинадан операция наслаждениясы болот, кровотечение болот. Аларды как положено карап, ушул жерде эртеден кечке ушул болобуз, бейтаптарды ойлонобуз, кантип экен дейбиз. Үйгө барып деле ойлонобуз, ошо бейтап кантип экен деп. Медсестраларга барабыз. Медсестраларга звонок кылып айтабыз, кантип карап тургула, дайында телефондон. Өзүбүз ал тяжелый больнойлор келгенде өзүбүз деле башка жумуштарды таштап, кээде күндөр болгон, садиктен досторум чалып алып кой деп. Башында 05 ставкага киргенбизде эми ставкага карап айлыгыбыз аз болот. Жаңы дарыгербиз, бизге эч ким деле келбей, кыйналганбыз, кетебиз деп даярданып аткан болчу. Андай күндөр да болгон. Айлыгыбыз 2-3 миң сомго жеткен айлык алат элек. Андан сырткары частныйларда иштейт элек. Сабак берет элек медколледждерге. Ошентип жүрүп, эми калып кеттик да. Балдар чоңоюп атат. Балдарды окутуп атабыз. Эми бир жерде иштегенен бир жерде көгөрөйүн деп иштеп атабыз. Айлык болгон убагында биздин дагы Акылбек Рыспаевич заведующийбиз аябай жардам берген. Поддержка берген, жакшы врачтарга жаш врачтарга ошентип поддержка берет дагы деле. Жаш поддержка бергендиктен мага как атак катары эле болуп калган. Ошо поддержка бергенден калып кеткен деп эле ойлойм. Себеби Россияга окууга биз тапшырып, через интернет сүйлөшүп уже кетебиз деп эле калдык эле. Шартка байланыштуу. Эми бала чака менен кетиш кыйын, анан ушинтип эле калып иштеп кайра. Эми айлык аз болгон, азыр бара-бара көтөрүп атат. Кудай кааласа дагы оюмча дагы көтөрөт деп ойлоп атабыз. Жаңы аппараттарга заявка бергенбиз, алып беребиз деп атышат.
мэриядан дагы жардам берилет деген күтүп атабыз. Бизге быйыл мурдагы жылы жаңы инструменттерди алып берди Бирсира. Ошо биз аянталдоо комбайн, операционный микроскоп жанакы нерселерди жазганбыз, эми берип калат деген үмүттөбүз. Бейтаптар келип, назначение кылып кеткенден кийин рахмат, жакшы болуп калдым деп айтканда сүйүнүп каласың, кичине жылып. После операциядан жакшы дем алып калдым деп келишет. Сиз жазып бергенден жакшы болуп калдым, ошон үчүн келбей койдум дешет. Сүйүнүп, көңүлүң жылып калат. Пата берет аксакал энелер. Жакшы рахмат деп пата берсе сүйүнүп каласың. Эми ушу элге кызмат кылайын деп жүрөбүз да. Элдин батасын алып атабыз. Алла кааласа дагы жакшы нерселер болот. Медицина ордуна турбайт. Жакшы жака жылат го деп ойлойм. Кандайсың? Жакшыбы? Кайда жакшы? Ekinci falan.